Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Кызыл Квадрат каналында кайрадан жаңылыктар топтому. Биздин видеолорго лайк басып, жана каналга катталып кетиңиз демекчимин. Мерим Жуманазарова Гран-при мелдешиндеги атаандашы Валиеваны дагы утту. Буга чейин Россиянын күрөш федерациясы Мерим Жуманазарова менен Ханум Валиеваны беттештирүү сунушу менен Кыргызстандын күрөш уюмуна кайрылган. Кыргызстандык балбан кыз Мерим Жуманазарова Гран-при Москва Алроса кубогу мелдешиндеги атаандашы Ханум Валиеваны 3-2 эсеби менен утуп алды. Спортчу кыздардын таймашын Россиянын спорттук күрөш федерациясынын расмий сайты түз алып көрсөттү. Эки бөлүккө созулган кыл чайнаш кармаштын жыйынтыгында Кыргызстандын балбан кызы жеңишти илип кетти. Кармаштын биринчи эле бөлүгүндө Мерим адегенде контр чабуу жасап 1 упай алды. Көп өтпөй бутка кирип атаандашын партерге жыгып дагы 2 балга ээ болду. Бөлүк 3-0 менен аяктады. Экинчи 3 мүнөттүктө кыргызстандык балбан кыз эсеп артыкчылыкты сактап калуу тактикасы менен күрөштү. Валиева чабуул жасап, Меримди 2 ирет чийин сыртына сүрүп чыгарып 2 упай алды. Беттеш 3-2 Меримдин артыкчылыгы менен жыйынтыкталды. Мерим Жуманазарованы мелдешке машыктыруучусу атасы Рахмадил Жуманазаров коштоп барган. Беттеш Москва шаарындагы ВТБ Арена парк спорттук жайында өттү. Буга чейин Россиянын күрөш федерациясы Мерим Жуманазарова менен Ханум Валиеваны беттештирүү сунушу менен Кыргызстандын күрөш уюмуна кайрылган. Машыктыруучулук штаб Мерим менен кеңешип, бул сунушка макул болгон. Спортчу кыздар муну менен 4-чү ирет кез келип жатат. Эске салсак, октябрь айында Ослодо өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалында Жуманазарова Валиеваны уткан, таймаш 3-3 эсебинде аяктаган. Бирок акыркы аракетти жасап упай алганы үчүн кыргызстандык балбан кызга артыкчылык берилген. Калыстар беттеш эсебин таблоду туура эмес көрсөткөндүгү үчүн кармаштын жыйынтыгына карата айрым түшүнбөстүктөр пайда болгон. Мындан улам Россиянын машыктыруучулар штабы кармашта реферилер ката кетирген деп эсептеп, калыстык кылган топтун үстүнөн даттанаарын айтып чыккан болчу. Ал эми 2019-жылы Финляндияда өткөн жаштар арасындагы дүйнөлүк чемпионатта беттешсе, экинчисинде Польшада былтыр өткөн Poland Open 2020 эл аралык турниринде кез келип, Мерим 7-2 эсебинде уткан. Ал эми үчүнчүсүндө быйыл Норвегиянын Осло шаарындагы өткөн дүйнө биринчилигинин жарым финалында кармашып, Мерим жеңип алган. Тоо лыжа спорту боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Максим Гордеев 2022-жылы Пекинде өтө турган 24-чү кышкы Олимпиада оюндарына лицензия алды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, кыргыз спортчусу кышкы Олимпиада оюндарына лыжа тебүүнүн слалом дисциплинасы боюнча катышат. Максим Гордеев 1995-жылы Ысык Көл облусунда туулган. Ал бир катар эл аралык жана өлкө ичиндеги мелдештердин жеңүүчүсү. Белгилей кетсек, 24-чү кышкы Олимпиада оюндары 2022-жылдын 4-февралынан 20-февралга чейин уланат. Ал Кытайдын Пекин шаарында өтөт. Достор, биздин каналды колдоо иретинде видеолорго лайк басып, ошону менен катар подписаться кнопкасын басып өтүңүз.